Интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен таныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Учурда өлкө экономикасы мышык ыйлай турган абалда. Экономиканын кургуйга кулашы Мухаммедкалый Абылгазиев премьер-министр болуп келгенден бери башталды. Иштин көзүн билбеген мажуру, чечкенсиз, ымтыраган Абылгазиевдин кесепетинен бардык тармакта сенектик абал өкүм сүрдү. Кыргызстан сыртка болгону эшек экспорттоп калды. Абылгазиевдин тушунда Кытайга 17 000 эшек экспорттолуптур. Ошентип Абылгазиев эшек экспортуна жол ачкандыгы менен тарыхка кирди. Башка иш колунан келбесе эмне кылсын? Андыктан эң кур дегенде официалдуу түрдө эшек экспортун жолго койгон деп эскере жүргөнгө эс калтырып кетсе жаманбы. Учурда салык тармагын өкмөт башчысы Абылгазиевдин кол баласы катары таанылган. Сосфонддун мурдагы жетекчиси Теңизбек Абжапаров тейлеп жатат. Бул жигит Сосфондду башкарып турганда эле эт эмес же чел эмес орто заар жетекчи катары жалпыга маалым болгон. Анан Абылгазиев аны эшегине жараша тушагы дегендей өлкөнүн казынасын толтурчу эң орчунду тармакка алып келди. Кандай максатты көздөсө да чекилик кадам болгону ошол кезде эле айтылган. Мына учурда Абжапаров салык тармагынын ашмалтайын чыгарып, ар кимди кызматтан алып тааныштарын кызматка коюу менен гана алек болуп калды. Албетте кызматка жөн эле адам дайындалбай турганын эске алганда, Абжапаровдун алаканын ысыткан ыраазычылыктардан башы тегеренип жатса керек. Анан салык кызматкери пара алганга аргасыз болот. Мына экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына Жалал-Абад шаарында жеке ишкерден 200 000 сом пара талап кылган салык кызматкери 80 000 сом пара алып жаткан маалда колго түштү. Сыягы Теңизбек мырза келгенине жыл айлана электе салык тармагын коррупциялаштырып жиберген окшойт. Коопсуз шаар долбоору ара жолдо турат. Тактап айтканда 2012 жылдан бери ишке ашпай келе жаткан коопсуз шаар долбоору бул жолу да үзгүлтүккө учураганы калды. Анткени 4-октябрда коопсуз шаар боюнча өткөн сынакка катышкан маалыматтык системдердин коопсуздугу компаниясынын өкүлдөрү жеңишке жеткен Вега компаниясынын аталган долбоорду ишке ашырууга тажрыйбасы жоктугун, сынактын эрежелери бузулганын айтып чыккан. Арыз даттанууларды караган көз карандысыз комиссия Веганын үстүнөн түшкөн сындарды негиздүү деп тапты. Натыйжада Веганын жеңиши кайрадан жокко чыгарылышы мүмкүн. Кыскасы бир нече кылмышка шектүү экенине карабай, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине дайындалган Бакыт Шаршембиев коопсуз шаар долбоорунун таш талканын чыгармай болду. Өкмөт бул жолу да ооз көптүрүп, бирок жайда калды. Базардан түз эле жогорку кеңешке секирген Кожобек Рыспаев кандай учурда кантип жыланга окшоп терисин алмаштырып, хамелеондой түсүн өзгөртүш керектигин купкана далилдеди. Эл көзүнө калп эле күпүлдөгөн менен чыныгы жүздүн коомчулук билип бүттү. Саясатка баш баккан 7 жылдын ичинде Куловду сатты, Атамбаевди сатты, эми болсо Жээнбековго гөлдөлөң болуп төшөлүп жатат. Эртең сатып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ушундай кылыгынан улам КСДП өз катарынан чыгарып салды. Бирок КСДП фракциясынан чыгаруу маселеси кечеңдеп келет. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Эмил Осмонбетов кызматка барбай жатып, башаламандык кыла баштады. КСДПдан куулуп, алапайын таппай турган Кожобек Рыспаевдин көздөй адамы Мурадыл Жумадыл уулун орун басар кылып алмакчымын деп, 2 орун басарын иштен кеткеле деп кысым кылып жатканы кеп болууда. Өлө албай жатып, өлөң айтат болуп, өзү КСДПдан куулуп, жек көрүндү болуп жаткан Рыспаев эч жерге батпай, ар кайсы кызматка барып иштей албай, илең салаң болгон Мурадыл Жумадыл уулун орун басар кылып аласың деп Осмонбетовду кысмакка алганы кандай? Бул түртмөлөп жаткан адамы мүлк фонду менен Кыргыз Телекомдо иштеп куулуп кеткен неме экен? Ошол Эргулду Кожобек Осмонбетовдун орун басары кылып алып барып, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин көзөмөлдөгүсү келип жатыптыр. Ага Эмил мырза моюн сунуп, 2 орун басарынан күчүн чыгарып жатканы күлкү келээрлик жорукта. Өткөндө парламентте ант берип жатканда президент Сооронбай Жээнбеков антка бек туруп көзүңөрдү ачкыла деген эскертүү жасады эле. Осмонбетовдун мурдун балта кеспей, айтып оозду жыйганча ашмалтайын чыгарып жатканы несі. Коррупцияга айыпталып кылмыш иши козголгон Акылбек Жапаровдун эмдигиче сот жоопкерчилигине тартылбай жүргөнү коомчулуктун көзүнө чыккан тирсектей эле болду.
Президент Сооронбай Жээнбеков коррупционерлердің атын атағыла чара көрөбүз деп айткан менен иш жүзүндө баары тескери. Ел қақшап маалымат каражаттары тынбай жазып жатқан коррупционерлерге чара көргөн жан жоқ. Экс-президенттің айланасындағы 5-6 адамды қамап қойған көрініш коррупция менен күрөш жүріп жатат дегенді білдірбейді. Қош стандарттуу мамилени ел көріп билип жатат. Мунун арты жакшы болбойт. Мына Жапаров жогорку кеңеште елді байкедей деп бөліп, оозун чоюуда. Елдің ырыскысына қол салғандар эми минтип елді эки жаатка бөліп жатқаны жакшы эмес. Президент Сооронбай Жээнбековқа каршы шайлоодо Өмүрбек Бабановдун таламын талашып, бийликти басып алууга даярды көрүүдө деген шек менен камалган жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевке бийлик ырайым кылды. Учурда үй камагына чыгып парламентте ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Ошол эле кезде Жээнбековдун президент болушуна жан үрөп кызмат кылгандар түрмөдө отурушат. Бул да болсо турмуштун парадоксу болсо керек. Бийлик Канат мырзанын агасы Талант Исаевти ийимдин атайын даярдыктагы күзөт кызматынын башына алып келгени жатканы айтылууда. Мунун артында эмне турушу мүмкүн деп баш катыргандар бийлик чүйдөн таасирин бекемдөө үчүн аргасыз ушул кадамга барып жатат дешүүдө. Кызык, Исаевтер чүйдү былкылдатпай кармап берет деп ким кеңеш берди экен? Дары-дармек департаментине кесиби экономист Гүлмира Шакирова аттуу айым дайындалган күнү коомчулук муну кадр саясатындагы эң чоң катачылык катары кабыл алган. Себеби медицина бул адам өмүрү. Андай жерге кесипкөй кадрлар гана иштөөгө тийиш. Болбосо медицинанын тили менен айтканда бир ката экинчи катага жол бериши толук мүмкүн. Айтор Шакирова жетекчи болгондон бери контрабанданы мындай коелу, эл аптекадагы препараттардын сапатына ишенбей калды. Өкмөт департаменттин иши жүрүшпөй, тармак катуу аксап жаткандыгын кеч болсо да байкады шекилдүү. Учурда Шакированын ордуна Улан Кундашев деген фармацевт келе тургандыгын өздүк булактарыбыздан кабарлашты. Гүлмира айымда өзү сүйгөн бухгалтердик ишин кылып, медицинанын тилин билген кесипкөйлөргө жол бошотсо, өзүнө да карапайым калкка да алдаганча пайдалуу болмок. Кыргызстанда кедей жашаган адамдардын саны көбөйгөнүн улуттук статистикалык комитети билдирди. Аталган комитет 2017 жылы жакыр адамдардын саны 1 миллион 600 миңден ашканын, булардын ичинен көбү, башкача айтканда 72% айылда жашагандар экенин маалым кылды. Жалпы өлкө боюнча алганда жакырчылыктын деңгээли 25,6%ды түзгөн. Бул дегендик 2016 жылга салыштырганда 0,2%га көп. Минтип өлкө экономикасы өспөй, калктын турмушу жылдан жылга төмөндөп, жакырчылык белчеден басып жатканда, биздин жетекчилер чет өлкөгө бала бакырасынан бери мамлекеттин эсебинен сейилдетишип, ал аз келгенсеп, пенсияңарды чогултуп силерди эле эс алгыла деп шылдың кылууда. Мына биздин өлкөнүн абалы. Азыркы учурдагы экономикада өсүш нөлгө барабар болуп турганда, кийинки жылы жакырчылыктын деңгээли жогорулабаса азайбайт. Лунара Мамытованын чуусунан кийин жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева кресло тууралуу оюн билдирди. Менин министрликке барайын деген ниетим жок. Бул кызматтын айланасында болуп жаткан көйгөйлөргө кызыктым. Социалдык өнүгүү министрлиги кимди бирөө үчүн эксперименталдык сыноо же базалык курсту жакшыртуу жана амбициясын ишке ашыруучу жай болбошу керек. Министрлик саясий куралдын курмандыгы болбостон, аялуу катмардагы үй бүлөлөрдүн укугун коргошу зарыл, деди Касымалиева. Эске сала кетсек, Лунара Мамытова ЖМКлардын бирине, эгерде Аиданын көздөгөнү министрлик орун болсо, анда келип менин ордума иштей берсин деген. Сары Өзөндүн алдыңкы катмарында турган аттуу баштуу адамдардын башын бириктирген Туйгуналы Абдыраимов өзүнүн туулган күнүн белгиледи. Чүй областынын губернатору айтылуу ооздан ак ит кирип, кара ит чыккан Туйбайке өзүнүн туулган күнүнүн урматына 3 жылкыны союп, дастурконду кенен жайып конокторун тосуп алган. Ал тойда акимдерден тарта айыл өкмөттөрү, белгилүү атка минерлер да катышкан. Той Карагайлуу Булак айылында болуп өткөн. Тойлорго мораторий киргизүүнү сунуштаган анча-мынча жеп жутаттарда Ала тоодо эт болуп, Ала көлдөй чык кайнаган тойдо жүргөндөрүн өздүк булактар айтып келүүдө. Баарынан да кызыгы карапайым элге тойду берүүдө ашыкча чыгым болбосун деп мораторий киргизүүнү сунуштап, өздөрү элден чогулткан, анча-мынча кытып бекиткен.
5 қолын бірдей матырып ел ырысқысына қол салған біздің атқа мінерлерге 3 жылқыны бірдей сойып той берсе жарашат екенді. 6 ай аралығында елі Қырғыз армиясында 3 жокер қаза болып, 2 жокер оор жарақат алса, дағы 32-сі сауыға қабылған. Оқиялар аскер прокуратурасы тарабынан терештірілі башталғанымен, али күнгі чейін көпчілігінің тақ себебі айтылбай келеді. Мындай жағдай жокерлердің жақындары наразы қылуыда. Базарлардағы азық түліктің нарқы өткен жылға салыштырмалы өзгерген жоқ. Бирок өлкөнүн социалдык экономикалык жағдайын еске алғанда, базар баасы бары-бир қатардағы жөнөкөй қардарлардың қапчығына оң келе бербейді. Жарандарыбыздын айтуусунда маянанын өлчөмү көбөйбөй эле азык түлүктүн наркынын жогору болушу дисбаланстын сакталбай жатканын айгинелейт. Сиздер интернет сайттарына жарыяланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.